Экинчи микрофон Булак Кейжи. Саламатсыңарбы, Садыр Нургожевич. Семетей Аманбеков, Булак Кейжи аналитикалык сайттын башкы редактору. Баарыбыз билгендей, айрым жарамдык активисттерге жана айрым депутаттарга тыңшоолор, иш сапарлары болуп атат, атайын кызматтар аркылуу. Албетте бул биздин мыйзамдуу, укуктуу, демократиялык өлкөнүн атына көлөкө түшүрүп атат. Суроо эмне үчүн ушундай прослушкаларга жол берилип атат. Жана көз карандысыз журналисттер союзу катары, мүчөсү катары дагы бир суроо берип кетет элем. Баарыбыз билгендей, сөз эркиндиги биздин мындай эң алгачкы бир жетишкенчилик деп саналат. Сиз президент болгондо айткансыз, ушу сөз эркиндигин камсыздайбыз. Көз карандысыз журналисттерди колдойм, аларга басымдууга жол бербейм деп. Бирок тилекке каршы айрым чиновниктер азыр жанагындай сөз эркиндиктерге басмылоо кылып, жоопкерчилик болуш керек деген сөз менен жабынып, жанагындай көз карандысыз журналисттерди жөнгө салууга аракеттерин кылып атат. Сиздин позицияңыз ушул жактан өзгөргөн жокпу? Рахмат. Прослушкалар боюнча мен дагы деле айтып коеюн, урматты да экинчи жолу кайталап коеюн. Эгерде курал-жарак издеп атса, ошол жоопко тартылып аткандар, бири-бири менен сүйлөшүп атса телефондон, сенде канча курал бар, анан баланчанчы күнү чыга калалы, баланчанчы числонун эртеси чыга калалы, анан канча киши алып келе аласың деген сөздөр болуп атсанда, анан ГКМ банан унчукпай отура берсинби? Анан сотко кайрылып, мунун бардыгы мыйзам ченемде, мыйзам чегинде болуп атат. Сотко кайрылып, санкциясын алып, анан аган прослушка коюп, бул биздин эле мамлекет эмес, бул бардык дүйнө жүзүндө мамлекеттердин иши ушундай. Жөндөн жөн эле эч кимди куугунтуктап, прослушкага койгон момент жок, мисалы. Бир журналистти аркасынан куугунтуктаган жокпуз. И куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араңарда бирөөнү куугунтуктап, апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери? Мен бардыгын айтып атам. ГКМга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип, бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм деп эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи Кудайга коебуз дагы, анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Мына мени деле канча оңор араңарда шыбап жазып атасыңар, колуңардан келишинче. Бир жаман сөз айттымбы? Жок, эл өзү таразалап талдап алсын. Мени жамандап жазып аткан сайттарды да билем. Бир 4-5 сайт бар, мени жамандап жазат. Анткени мен алардын Кумтөрдөн, Мегакомдон, аэропорттон каржыланып жүргөн булактарын жаап салганмын. Ошого мага ичи күйүп, жини келип анан жазып атышат. Аларды 10 жылдан бери, 10-чу жылдан бери, 12-чи жылдан бери Мегаком, Кумтөр, анан кийин аэропорттон каржыланып келет экен. Бийликти мактап жазып кой деп. Мага мени мактап жазыштын кереги жок. Мейли жамандап жазсаң жаза бер. Бирок мен мамлекеттик мекемелерде, Мегакомдагы, аэропорттагы, эми Кумтөр да мамлекеттик болду. Кумтөргө макул ал жакка мойнуна илип койчу экен. Мына могу сайттарды жылына каржылайсың деп. Аз сумма эмес. 20 миллион, 18 миллион деп алышат экен да. Алышкан экен мына. Мен ошонун бардыгын крест коюп койгом. Мейли мени жамандап жазса жаза берсин, жакшылабай эле койсун. Бирок мамлекеттин, элдин акчасын мынтип коротпогула деп. Кыскача кыстырма. Вице-премьер Эдил Байсалов айтты да, жанагындай мыйзамды өзгөртүп, журналисттерди жөнгө салганга аракет кылабыз деп. Ошол жолдор болобу? Ошондой жоопкерчиликтер болот атты. Журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ал эми Эдил Байсаловдун өзүнүн ою болсо керек, андай болбойт.